Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу мусулман бір туғандарым, Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Ушул колумда чогулуп турган акча албетте сиздердин берешендигиңиздер, сиздердин жомарттыгыңыздар. Ушул акча өзү жаман нерсе эмес, тугандар. Акча жакшы нерсе, эгерде жакшы нерсеге иштетсе. Ушул акча себеп болот Аллах Тааланын ыраазылыгын тапканга. Эгерде Аллах Тааланын жолуна жумшасак. Аллах Таалам жакшы көрөт, кандай пенделерин жакшы көрөт? Аллах Таалам берген ырыскыдан Алла жолуна жумшаган пенделерин. Кимде ким ушундай бир муктаж мусулман бир туугандарыбызга жардам бере турган болсо, жетим жесирлерге жардам бере турган болсо, күндүзү орозо кармап, түндөсү ибадат менен өткөзгөн, Алла жолунда күрөшкөндөй сооп алат. Аллах Таалам ошол соопту сиздерге мүмкүнчүлүк берип атат алганга. Аллах Таалам кабыл кылсын. Ушул усталарыбызга да ушул убактан пайдаланып терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул усталарыбыздын да колу дарт көрбөсүн. Ушул усталарыбыздын да өмүрлөрүнө Аллах Таалам береке берсин, тапкан акчаларына Аллах Таалам береке берсин, тапкан акчаларыны жакшылыкка иштеткенге мүмкүнчүлүк берсин. Үй бүлөлөрүндө Аллах Тааланын колдоосу болсун, Аллах Тааланын хидаяты болсун. Ким канчалык жардам берген болсо Аллах Таалам ыраазы болсун. Мына уста акысы 75 миң акча болгон экен эле. 5 миңи ушул биздин усталар жамаатыдан ушул Фатма Зора эжелерибизге эхсан жардам болсун деп ушул мусулман бир туугандарыбыз дагы ошончо адамдардын жакшылыгын көрүп, биз да ушундай бир жакшылыкка себепчи болуп калайлы деп ушул 5 миңини эхсан кылып отурат. Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушул жакшылыктарыбызды токтотпойлу. Бул жакшылыктарыбыз башталышы болсун иншалла. Жакын күндөрдүн аралыгында 15-үйүбүздүн ачылышына дагы баарыңыздарды чакырабыз. Мына азыр Илгиз ажыга берип атам, машалла. Мына өзүңүздөр билгендей эле Аллах Тааланын ыраазылыгын табуу үчүн чоң бир жакшылык кылуу шарт эмес. Бир аз болсо дагы жакшылык кылган болсок, ошону Алланын ыраазылыгы үчүн кыла турган болсок, Аллах Таалам ошол кичинекей нерселерден дагы ыраазы. Ошонун берекетинен Аллах Таалам өзүнүн ыраазылыгын берет, өзүнүн бейиш сыйлыгын берет. Аллах Таалам ошол бейиш сыйлыгын баарыбызга берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.